Бүгүнкү онлайн брифингде саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев өлкө аймактарынын ичинен Жалал Абад жана Баткен облустарында коронавирустун жайылышы дагы эле көп болуп жатканын маалымдады. Каратаев динамика оңолгону менен кооптонуу бар, тилекке каршы кайрадан оору жукпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан тийиштүү санитардык талаптар, бет кап кийүү, колду самындап жууп туруу, антисептик колдонуу жана социалдык аралыкты сактоо тууралуу унутпаңыздар, деди ал. Жалал Абадда оору азайбай жаткан аймактарда чектөөлөр мурдагыдан дагы күчөтүлөт. Бул тууралуу облус башчысы Нурболот Мирзахметов ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Ага ылайык учурда Сузак, Аксы жана Ала Букада бейтаптардын саны азайбай жаткандыктан ооруну мындан ары жайылтып жибербөө тапшырмасы берилген. Облус башчысы район менен шаарлардын жетекчилерине медицина кызматкерлеринин көрсөтүүлөрүнө ылайык күчөтүлгөн тартипте натыйжалуу иш алып баруу керектигин айтты. Оору катталган даректерди тактоо менен ага карата карантиндик чектөөлөрдү кабыл алуу тапшырмасы берди. Ага кошумча башка аймактарда чакыруулардын саны азайгандыктан мобилдүү топторду кыскартуу керектигин белгиледи. Жалал Абад облусунда илдет менен жалпы жонунан 4000ден ашык бейтап катталган. Ош шаарында эпидемиологиялык абал турукташты. Бул тууралуу онлайн брифинг учурунда Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаев билдирди. Бүгүнкү күндө Ош шаарында эпидемиологиялык кырдаал калыбына түштү десе болот. Бүгүн 25 августка карата 8 учур катталды. Алардын ичинен 5-өө коронавирус жуктургандар, 3-өө пневмония менен ооругандар. Бүгүнкү күнгө чейин Ош шаарында 3300дөн ашык учур катталды. Бул расмий катталгандардын саны, катталбагандардын санын кошкондо андан көп болушу мүмкүн. Учурда Ош шаарында 33 бейтап коронавирустан дарыланып жатат, деди ал. Нарын облусунда быйылкы жылы 1-класска кирген окуучулар акысыз бет кап менен камсыздалат. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлады. Жаңы окуу жылында облуста 6000 бала мектеп босогосун аттайт. Окуучулар бардык коопсуздук эрежелерин сактоо менен кадимки режимде окушат. Балдарды ыңгайлуу бет кап менен камсыздоо максатында Нарын облусунун Теңиртоо өнүктүрүү фондунан 100 000 сом бөлүнүп, маскалар тигиле баштады. Алар окуучуларга акысыз таратылат. Бул саамалык атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында Кыргыз өкмөтүнүн тапшырмасы ылайык колго алынганы белгиленди. Ишке 25 тигүүчү тартылган. Өндүрүлгөн продукция атайын келишимдин негизинде санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун уруксаты менен дем алдыруучу материалдан көп жолу колдонууга ылайыкталып тигилүүдө деп айтылат маалыматта. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровдун кызматтык ыйгарым укуктары токтотулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Кубатбек Боронов кол койгон. Кочкоров Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 21-беренеси боюнча ишин токтоткон. Ал кызматтан шайлоонун жыйынтыгы чыккыча четтетилгени айтылды. Беле кетсек, өкмөт башчынын дагы бир чечими менен инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Адилбек уулу Шумкарбектин кызматтык ыйгарым укуктары токтотулду. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров 25 августта шайлоону таза өткөрүүнү талап кылып, Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдына пикетке чыкты. Ал 24 августта тизмелер боюнча документтерди кабыл алуудагы чырга байланыштуу пикетке чыкканын билдирди. Активист Кыргызстан партиясынын каттабоону, БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын кызматтан кетишин, шайлоону таза өткөрүүнү талап кылды. 24 августта Кыргызстан саясий партиясынын депутатка талапкерлеринин тизмесин катташ үчүн документ кабыл алуунун мөөнөтүнө байланыштуу чыр чыккан. Документ алып келген өкүлдөрдү каттаган журналда Кыргызстан партиясы документ тапшырган убакыт чийилип, оңдолуп 17:59 деп жазылган. БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул маселе атайын жыйында талкууланарын билдирди. Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев 25 августтагы басма сөз жыйынында документтер убагында берилгенин билдирди. Реформа саясий партиясынын төрайымы Клара Сооронкулова 25 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевке ачык кайрылуу жолдоду. Анда кылмыш процессуалдык кодексинин 153-беренесинин 8-бөлүмүнө ылайык 24 августта Кыргызстан партиясынын каттоого байланышкан чыр боюнча сотко чейинки териштирүү иштерин баштоого, БШКнын мыйзамсыз кадамга барган кызматкерлери менен мүчөлөрүн аныктоону суранды. Кайрылууда алдыдагы парламенттик шайлоого катыша турган бардык партияларга да бурмалоого жана документтерди оңдоого чогуу каршы турууга чакырык ташталган. Эскерте кетсек, 24 августта Кыргызстан саясий партиясынын депутатка талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн документ кабыл алуунун мөөнөтүнө байланыштуу чыр чыккан.
Бишкекте 24-августтан тарта биометрикалык маалыматтарды жыйноо иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзамына ылайык ар бир жаран биометрикалык каттоодон өтүүгө милдеттүү. Андыктан жашы 16дан өткөн жеке маалыматтарын тапшыра элек жарандарды чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Өзбекстандын Наманган облусунда бир канча киши Facebook жана Telegram аркылуу диний жихадка үндөгөн деп айыпталууда. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына ылайык, алар милиция менен атайын кызматтын биргелешкен операциясына колго түшкөн. Топтун 55 жаштагы башчысы Абу Салах Садык Самарканди өңдүү экстремист лидерлердин ишмердигин жайылткан, катарына уулун, жээнин жана классташтарын кошуп алган деп шек саналууда. Мындан тышкары ал Сириядагы террордук топко катышы бар кишилер менен интернет аркылуу байланышта болгон. Орусиядагы тааныштары жана экстремисттик топторго катышы бар достор аркылуу Сирияга 4 жолу акча жөнөткөн деп айтылат маалыматта. Россиянын коомдук уюмдары Кыргызстанга жалпы баасы 1,5 миллион рубль турган гуманитардык жардам беришти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. COVID-19 менен күрөшкөн өлкөдөгү медициналык мекемелерге жардамды Евразиялыктар жаңы толкун фонду, ыктыярчылар борбору ассоциациясы жана жаштар иши боюнча федералдык агенттиги көрсөткөн. Дар-дармектер, жеке коргонуу каражаттарынан коргонуучу костюм, бир жолку пайдалануучу бет кап, респиратор жана башкалардан турган гуманитардык жардам Ысык Көл жана Чүй облусундагы аймактык ооруканаларга бөлүштүрүлгөн. Ош базарындагы соодагерлер базардын сыртында соода кылгандарга каршы болушууда. Айтымдарында Ош базарынын айланасында мыйзамсыз соода кылгандар көбөйүп, алардын кардары азайып кеткен. Базар айланасындагы соодагерлер мамлекетке салык төлөшпөйт. Мыйзамсыз соода кылган үчүн алардан акчаны Бишкек мэриясындагы кызматкерлер менен милиция кызматкерлери гана алып турарын айтышат. Мыйзам боюнча да базардын сыртында соода кылганга болбойт. Налог төлөбөйт, булардыкы мыйзамсыз, а булардыкы деген ошол мэрия, акиматтан келген адамдарга акча чогултуп берген үчүн турат. Болбосо 1 сом бербесе аларды тургузбайт. А биз мунун ичинде мыйзамдуу түрдө бардыгын төлөп туруп атабыз. Албетте баягы бардык общественный мэриянын өкүлчүлүгүн айта албайм, общественный мэрия акиматтын өкүлчүлүгүн айта албайм. Ошолордун арасында обязательно булардын крышалары бар. Ошолор жең ичинен акчаны алышат дагы, анан буларга разрешение берип коет. Ошол милициянын эле жана УВДнын дагы крышалары бар, МВДда да бар, РОВДда да бар. Ошол көчөдөгү аялдардын күйөөсү милиция болуп иштейт экен, ошо милиция органдарынын алып койгонуна байланыштуу эч убакта ошо милициялардын даже өзү алы жетпейт. Мына Мелис деген азыр участковый бала, Данияр деген биздин начальство айтып атат, биз алыбыз жетпей атат Элмира эже деп. Салыкты төлөйбүз, налог дегендин бардыгын төлөйбүз. Өкмөт кандай требования кылса, биз бардыгын төлөп турабыз. Азыр эми көчөдө мына стихийный торговля деген бар жогубузду тегеребизди каптап кетти. Бул жагынан да эч бастыра койбойт. Бастыра койбойт. Алардын акчаларын топтоп аткандар кимдер? Эми баягы жең ичинен алып аткандар болуп атат экен. Эми угуп, элдин баары эле билет аны. Мисалы үчүн кичинекей чиновниктен баштап, ушул жерде көчөдө иштегендерден баштап, чоңдоруна чейин баары билет. Ушул жерден акча топтолуп алынып атат. Болбосо буларды тургузбайт эле эч ким. Анан кийин ошолордун акчаларын жең ичинен алып коюшат дагы, унчукпай тургуза беришет. Базардагы болгон башаламандыкты мэр Азиз Сурахматов баш болуп чече албай келгенин билдиришти. Көчө боюндагы соодагерлерди текшерүү келгенде гана чоңдорго баары таза деген таризде чыгарбай коюшат. Башка күндөрдү аларды өздөрү калкалаарын ырасташты. Базар айланасындагы соодагерлердин бири дагы комментарий берүүгө макул болушкан жок. Аларга керек маалда сразу жок кылып таза кылып коюшат. Комиссия келер маалда или аларга керек маалда жок болуп эле калышат. Анан бизге керекте эч ким күчү жетпейт жана аялдарга тим эле тытып салат, анан тээп салат деген шылтоолор. Ким тазалап коет аны? Милиция. Ошо милициялар эле тазалап коет, милициялар эле чыгат, ошо бир заматта эле жок болуп калат дегилерчи. Аларга керек маалда комиссия келгенде или аларга какой-то бир неме болгондо жок болуп эле тазаланып эле калат. Анан каким-то образом бизге керек маалда эч ким тазалабай, эч ким мындай чара колдонбой келатат да. Ленин райондук акимчилигинин өкүлдөрү соодагерлерден жең ичинен акча алат деген айыптоолор менен макул эмес. Ош базардын айланасындагы мыйзамсыз турган соодагерлерге чаралар көрүлүп, түшүндүрүү иш чаралары жүрүп жатыптыр. Эртең менен барабыз, жылдырабыз, болгондо кандай деп айтсам, мышык чычкан ойнойбуз да алар мененчи. Биз кубабыз, кеткиле берге турганга болбойт, алгыла деп кырылышып, урушуп, талашып жылдырабыз.
хотя бы могу баягы эл өткөн, машина көп өткөн баягы трассаларды, жолдун дөбөктөрүн, тротуарларды бошотуп кой депчи. Биз кетебиз, аркабыздан кайра эле чыгып алат. Анан кийин мен аякты билип эле турам, аякты неметип койду. Алар деген бизден акча чогултуп алат, анан кийин акча алат деп чөт эле бизди тиги Билл Гейтс кылып миллионер кылып жиберди. Алар да ошондой, алардын немесичи, шоу ошондой болот. Ош базарындагы соодагерлер эгерде базар айланасындагы мыйзамсыз соода кылгандар алынбаса, иш таштап нааразычылык акциясын улантаарын эскертишти. Акимияттын, мэриянын, даже ак үйдүн алдына чейин талап кылып чыгууга биз мажбурбуз. Анткени биздин ситуациябыз ушуга алып келип атат. Талап кылабыз. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.